Кой таштагы хан сарай тууралуу жаңы жагдайлар. Албектин арзуу белеги. Саясатчы Алмазбек Атамбаев президент болуп турган маалда мурда Дастан заводуна тиешелүү делинген Кой таш айылынын үстүндөгү 2,7 гектар жер тилкесине хан сарай салдырганы маалым. Муну биринчилерден болуп Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев көтөрүп чыгып, коомчулук бир дүңдеген эле. Бул жердин мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөрүлүп, бирок аны Алмазбек Атамбаев Дастан заводунан чыгарып алган Максим Бакиевден эмес, 4-колдон Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун аялынан сатып алгандыгын, 2,7 гектар жердин баасы 1 миллион сом болгондугун расмий билдирген. Курулуш иштерине болсо 2015-жылкы декларациясында көрсөтүлгөн 34 миллион сом кеткендигин кошумча кылган. Бирок бул хан сарайга экс-президент эмдигиче көчүп бара элек. Ал ортодо ал досторунун жардамы менен мамлекеттик резиденциянын ичинде 89 миллион сомго жаңы дача куруп, Жубай Раиса Атамбаеванын талабы менен ошол жерде жашап жатканы маалым. Говори.тв мультимедиалык агенттиги бул хан сарайга дагы бир жолу кайрылып, жаңы маалыматтарды тапты. Өздүк булактарыбыз хан сарайды төмөндөгүдөй мүнөздөшөт. Кой таштын үстүндөгү кан жолдун боюнда Арашон суусунун жээгиндеги хан сарайдын жалпы аянты 3 гектардан ашат. Бакчанын ичиндеги негизги үй ордо деп аталат. Ал жер телөөсү жок, 3 кабаттан туруп, жалпы аянты 900 чарчы метр деп эсептелинген. Биринчи кабатында меймандарды кабыл алуучу бөлмө жана ашкана жайгашкан. Экинчи кабатында болсо Алмазбек Шаршеновичтин иш бөлмөсү, курал-жарак сакталган кампа жана китепкана жайгашкан. Үчүнчү кабатта меймандарды тосуучу конок бөлмө жана 2 жатуучу бөлмөлөр бар. Үйдүн эмеректери, курулуш материалдары жалаң италиялык өндүрүштөн чыккан. Баалуу материалдар болгон. Ордонун оң аттасында күзөт кызматкерлеринин эс алуучу, уктоочу, тамактануучу өзүнчө үй турат. Ошонун эле жанында үй кызматкерлери үчүн шарты бар үй тургузулган. Ордонун сол аттасында түрк стилинде салынган мончо жана үстү жабык бассейн бар. Андан ары автоунаалар үчүн гараж жайгашкан. Ошондой эле Арашан өзөнүнүн карай жолдо ачык чоң бассейн курулган. Арашан суусунун үстү жана төмөн жагы атайын торчо менен тосулган. Ал жерге форель породасындагы балыктар кое берилген. Бакчанын 50% аянтына Польшадан алынып келинген алма сорттору, 40%-на жүзүм, бадам, шабдалы көчөттөрү отургузулган. Ошону менен бирге эле бул үйдүн тарыхы менен тааныш адамдар бизге үйдүн курулуш чыгымын толугу менен Бишкектин мэри Албек Ибраимов көтөрүп, иш жүзүндө Алмазбек Шаршеновичке белик кылгандыгын билдиришет. Мынчалык баалуу белик берүүгө Албек Ибраимовдун кандай чама-чаркы жеткени белгисиз жана бул тактоону талап кыла турган, чындыгына кепилдик бербей турган маалымат экенин айталы. Ошондой эле үй курулуп башталгандан бүткөнгө чейин ал кездеги президент болгону үчүн гана жолу келгенин, бир каттамында кайсы бир достору менен келип чер жазганын айтышат. Үйгө эң көп каттаган бул экс-президенттин кенже кызы Алия Шагиева. Азыркы күндө да ал үй бүлөсү менен жума сайын ордого каттап турат.